оңой жолу Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Бекборбиев, жаңы баш мыйзамды окуй элекмин, окубай эле колдойм. Кыргыз Республикасынын эл артисти Бекборбиев жаңы конституцияны колдоорун билдирди. Бул тууралуу Facebook баракчасына жазылган маалыматка шилтеме берип Барометр билдирет. Анын айтымында буга чейинки абалыбыз дал ушул тең укукту башкаруудан келип чыккан. Жоопкерчилик жок. Ушул акыбалга келдик. Бир адам бардыгына керт башы менен жооп берсе колдойм. Жаңы баш мыйзамды окуй элекмин, окубай эле колдойм, деп жазды ырчы. Эскерте кетсек, 17 ноябрь баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жаңы мыйзам долбоору коомчулукка сунушталган. Жаңы конституция коомчулуктун жана бир катар саясатчылардын да нааразы пикирин жаратты. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Ырчы Самара Каримованын күйөөсү Оштогу резиденцияга жетекчи болдубу? Ырчы Самара Каримованын күйөөсү Асан Мансуров Ош шаарындагы мамлекеттик резиденцияга директор болгону айтылууда. Бул тууралуу Өздүк булактар кабарлады. Ушундай эле маалымат социалдык тармактарга дагы жарыяланууда. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Алмаз Мамбетовдун жардамчысы Адилет Бейшаналиев байланышканыбызда маалыматты тастыктаган жок. Азырынча чечими чыга элек. Ал кишинин жана башкалардын талапкерлиги каралууда. Качан чечилет белгисиз, деди Бейшаналиев. Ал эми Асан Мансуров менен байланышууга мүмкүн болбоду. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Анжелика бир клибимди эфирге чыгарыш үчүн 45 000 сом сурашты. Кыргыз эстрада ырчысы Анжелика клибин эфирге чыгаруу үчүн андан 45 000 сом сураганын айтат. Аябай капа болуп олтурам. Бүгүн кызымдын жана менин клибим чыкмак. Эфирге чыгарыш үчүн бир клипке 45 000 сом дешти. Ал эми радиолордон ырларыбызды такыр алып салган. Ай сайын акчаны чөнтөктөрүнө салып турмайынча чыгарбайт. Бир ыр аранжировка, обону, сөзү, аны жаздыруу, аспаптар 80 000 сомдон 300 000 сомго чейин турат. Ошондо той чыкса ырдайсың, чыкпаса чыгармачылыгыңды үйдө уланта бер деген заман. Бир гана YouTube каналыма жана баракчама клиптер чыгат. Клипке 40 000 сомдон жогору акча коротосуң. Ал эч кандай акталбайт. Бул чыгармачылыкка болгон сүйүүбүз өтө кымбат болуп бара жатат. Ырчылардын 90%-ында азыр иш жок, киреше жок, зарыл тойлор өтө аз төлөйт, дейт ырчы айым. Маалымат булагы Барс Медиа чекит KG. Каникей, мен далай өзгөрүшү мүмкүн. Аппак жерге туш болгон ал алдастап өмүрүн соңуна чыктыбы, жашоом бүттүбү деп коркуп кетти. Жок, сенин жашооң эми гана башталып жатат деген бир өзгөчө үн. Аны чекесинен бирөө түртүп жибергендей болду. Жыгылып баратып эсине келип көзүн ачты. Ошондо гана палатада жатканын, операция ийгиликтүү болгонун билди. Жашооң эми башталып жатат деген сөздү аян катары кабыл алды. Жакында эле ал 33 жашка толуп, өткөргөн өмүрүнө көз чаптырып жатып, жашоомдо ордумду тапкан тагдырдын эрке кызы экенимин деп өзүнө өзү ичинен сыймыктанып алды. Ал ырчы Каникей эле. Каникей салам, чыгармачылыкка эргүүң ойгонуп, энергияң ашып ташып, шыктанып калгандай сезилип жатасың. Сыртыңдан жаркылдап турганымды көргөндөр бул кайсы алтын булактан суу ичти деп ойлошот экен. Ушул жаркылдактын артында эмгек, кайгы капа бар экенин көпчүлүк андай беришпейт. Мен укмуш болуп кеттим деп айта албайм. Балким убакыт сааты эми келгендир. Эне болуу моралдык, физикалык жактан оор. Организм үчүн стресс, аябай кыйналдым. Күзгүдөн карап алып өзүмө өзүм жакпаган да кез болду. Ал күндөр да өттү. Мен эми гана калыбыма келдим. Спорт залда машыгып же диета кармаган жокмун. Болгону эт жебей калдым. Организм өзү эт талап кылбай калды. Мурда маектерде үй бүлөм болсо эле жетиштүү дечү элең. Чындыгында ошол маалда турмушка чыктым. Болду. Үй бүлө деген ушул турбайбы деген 6 жыл аралыгында эне жубай болгонум ыраазы болуп, чыгармачылыкка сезимим жок жашап келгем. Ырлар да мени таштап кеткендей туюлду. Башында өзүмдү толугу менен үй бүлөмө арнайм деп ойлогом. Мен ушул нерсеге эле макул болчумун. Бирок ал убактын дамын таткандан кийин ал абалдан чыга баштайт экенсиң. Бала да чоңойот экен. Эл да мени күттү. Жолдошум, сенин үнүң бар, таланттуусуң, ырдашың керек деп дайыма баса белгилеп айтып келет. Ошондуктан жаңы дем, жаңы күч менен чыгармачылыкта бирлектирөө киреше баштадым.
Балалы болгон аялга убакыт токтоп калгандай сезилет дешет. Мен буну сездим. Жаңы балалуу болгондо баарына ыраазы болуп жашап каласың. Бала төрөп тыным алышым да керек болду. Эгерде мен эне болуу бактысын сезбесем, азыркы жашоомдун баркын билбейт болчумун. Ой токтотуп калган кезде турмушка чыктың. Качан турмушка чыгасың деп сурап башташты беле. Эч ким качан деп түрткүлөгөн жок. Негизи күйөөгө тийбей эле коеюн деп ойлогом. Анткени үй бүлө куруу оор экенин билчүмүн. Бир күнү бирөө "Каникей, сен таланттуу адамсың. Анан кантип төрөбөй коесуң? Өзүңдөй таланттуу балдар өсүш керек" деди. Ошондо гана мээме тык этти. Ойлорум өзгөрүп, артымдан жакшы инсандарды калтыруу, үй бүлө курууну ойлой баштадым. Психологдор жубайлар жаңы үйлөнгөндөн кийин тил табышып жашап кетишине 3 жыл керек дешет. Башында албетте оор болот. Бир үй бүлөнү экинчи үй бүлөгө салыштырбаш керек. Ай, тиги жакшы эле жашап кетти го, сен да ошого окшоп жаша да деп айта беришет. Бул туура эмес. Ар бир үй бүлөнүн өзү жолу, багыты бар. Силердин гармониялуу мамиленин куралышына канча жыл талап кылынды? 5 жыл. Биринчи жыл карыласың. Бул норма. Гармониялуу мамилеге келиш үчүн жылдар керектүү эле экен. Учурда мен турмуш мектебимди даярдоо классына гана бүтүп, биринчи класска көчтүм. Азыр жолдошум экөөбүз бири-бирибизди нервибизди жебейбиз. Мунун баарына акылдуулук, сабырдуулук менен жетесиң. Сүйүү сен үчүн, сүйүү биз дайыма эки адамдын ортосундагы жактыруу сезим деп ойлой беребиз. Менин жашоомдогу эң чоң сүйүүм балдарым. Мен эч качан башка адамды балдарымды сүйгөндөй сүйө албасам керек. Аларды жыттап, бетинен өбүп эле келе берет. Бул сүйүүмө алардын жооп кайтарышын да күтпөйм. Кандай кожо экесиң? Өткөндө Инстаграмга кийимдерди колго жууп жаткан видеоду жүктөдүң. Мен бардык шарты бар, көп кабаттуу батирде чоңойгом. Бала кезде суу эч качан түгөнбөйт деп ойлочумун. Чоңдор суунун ченеми болот, аяш керек. Суу кордогон кор болбойт. Суу сыйлаган зор болот дешчү. Турмушка чыккандан кийин жолдошумдун жер үйүндө жашадым. Биз жашаган аймакта канализация жок. Сууну үнөмдөйбүз. Мен муну трагедия кылбайм. Сууну үнөмдөш үчүн кирди колго жууп коем. Болбосо менде кир жуучу машина деле бар. Болгону сууга аяр мамиле жасап калдым. Орус балеринасы Майя Плетсецкая: "Мен эч кимге кеңеш бербейм, анткени ал кеңешим үчүн каргышка калышы мүмкүн" деп айтат экен. Элге кеңеш бересиңби? Мурда айланамдагы адамдарга көп кеңешимди айтып, жан дилим менен күпүлөктөй берчүмүн. Көрсө бул нерсе көбүнө жакпайт экен. Акыл айтсаң тыңшабай, тескерисинче ушу акыл үйрөтө берет деп артыңдан сөз кылышат тура. Ушундан улам сыйлачы адам өзү аздекте сыйлап, аларын жаман көргөн адам кол үзүп кетерин түшүндүм. Адамдарга таарынып деле болбойт экен. Мени азыр бирөөгө таарынууга убактым жок. Анткени жашоодо өзүңдү биринчи орунга коюп, алгач өзүңдү сүйүш керек экенин билдим. Бул акыл өмүрүмдүн так ортосунда келип жатканына кубанам. Кеч эмес, эрте да эмес деп ойлойм. Азыр болгон акылымды, күчүмдү балдарыма арнап, өзүмдү сактап, аярлап, сүйүп жашагым келет. Өзгөрүшүңө эмне түрткү болду? Жайында ден соолугума байланыштуу операция болгом. Наркоздо жаткан аппак жерге туш келдим. Болду, жашоом бүттү, өлдүмбү десем башкача бир үн жок. Сенин жолуң эми гана башталып жатат деп чекемден түртүп салды. Артка кулап баратканда эсиме келип, көзүмдү ачсам палатада жатыптырмын. Ошол сөз мага аян болду деп эсептейм. Андыктан жашоом эми гана башталып жаткандай. Ошондон кийин арыктап, өзүмө келе баштадым окшойт. Учурда өзүм менен гармонияда жашап жаткандай сезилет. Мурда шашма болчумун. Шашпай жашаганды үйрөндүм. Чындык үчүн чыркырай берчүмүн. Азыр бардык нерсеге түшүнүү менен караганга аракет кылып алдым. Буйруса дагы далай өзгөрүшү мүмкүн. Майяңе рахмат, ден соолукта бол, чыгармачылык ийгилик каалайм. Маалымат булагы Суперчекит KG.